позициялар боюнча көбү боюнча биз Көп жылдардан бери үй бүлөсү менен жүндү кайра иштетүүнү колго алып чакан ишкананы иштетип келе жаткан Нургүл Мустапаева учурда ишканасын кеңейтсемби деп турат. Бирок каражаттын тартыштыгы кедерги болууда. Антсе да ал каржы булагын табуунун үстүндө эмгектенүүдө. Себеби Нарын облусунун аймагында жылына тонналаган жүн иштетилбей эле талаага ыргытылып же өрттөлүп келет. Глобалдуу нерсеге айланып баратат. Ошо биздин алыс жакта жашаган фермерлерибиз ошо жүндөрдү алып келе албай, талааларга ошо өрттөп атышат да. Бул талааларды жайыт жерлерге дагы азыр туризм тармагы дагы өнүккөндүктөн ошо бардык тармакка бул аябай зыянын келтирип атат. Ал жүндү өрттөп салып атышат. Өрттөгөн жерге ошо 7 жылга чейин чөп чыкпай калат. Мына ушундай демилгелүү ишкерлер жана айыл аймак башчылары чогултулуп, аларга жүндү сафлоорду кайра иштетүү ишканаларын ачууга карата багыт көрсөтүлдү. Айыл башчылары филиппинстер отурасыздар. Жер жерде статьялар башка келген билебиз. Мында айтылган маалыматтарга караганда жыл айгына чейин облустун ар бир районуна бирден жүндү кайра иштетүү чакан ишканалары ачылат. Учурда анын алгачкы жумуштары жүргүзүлүп, каржы булактары такталып жатыптыр. Каражаттар азыр жок эмес, бар мурунку караганда. Азыр дагы мамлекет арасынан дагы биздин айыл өкмөттөрдү колдоо иретинде 108 миллион акча берип атат. Мисалы үчүн азыр Актал району 16 миллион берип атат, Байытов айыл аймагына, Кочкор айыл өкмөтүнө 17 миллион берип атат. Ушундай берип атат. Андан тышкары өздөрүнүн каражаттары бар бюджетинде. Андан тышкары фонддор бар, райондук, областтык. Ошолордун баарын эффективдүү колдонуп, ушул жакын учурда ушул 5 айыл аймакка 5 районго ачуу пландалып атат. 1,5-2 айдын тегерегинде ушул ишканаларды ачып ишке беребиз. Мына ушул 2 чакан ишканадан сырткары ар бир районго бычаксыз мал союучу жайларды, кыркым пункттарды жана тор түйүүчү цехтерди ачуу дагы мерчемделүүдө. Ачылуучу бул цехтер муниципалдык ишканалардын алдында түзүлмөкчү. Үчүнчү бир дагы цех бул мал союучу жайларды атабыз. Азыр мынакей жүн терин иштетүү боюнча аракеттер көрүлүп атат. Ошон үчүн жанагындай бычак менен, кол менен сойбой, атайын сыйрып ала турган атайын пресстер болот экен. Андан тышкары мына көрдүңүздөр жанагындай сетка мактап коет, торзундарды чыгара турган ишканаларды ачуу боюнча да. Мына азыр бизде чоң проект кирди. Мемлекет жемиштер өстүрүү боюнча. Мына элибиз азыр карагат өстүрөт, малина өстүрөт, чычырканак өстүрөт. Ошолорду малдан корутуш үчүн сөзсүз түрдө жанагындай торзундар керек, казыктар керек, жанагындай столбо деп коебузго. Ошолордун баарын өзүндө жасай турган жеринде айылда жасап, анын баарын тең Бишкектен ташып келбестен, ушу жеринде айылда жасай турган ишканаларды ачып бериш керек да. Мерчемделип жаткан мына ушул цехтерди ачууга карата региондордо өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду көмөк көргөзмөкчү. Тагыраагы алар цехтерге керектүү жабдууларды алып келүүгө чет элдик заводдор менен келишим түзүп, арзан баада ортомчусуз алып беришмекчи. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.